Жылдызхан Жолдошованын демилгеси менен Алай ханышасы тарыхыбыздын улуу инсаны Курманжан Датка энебиздин атынан коюлган Boeing 737-300 үлгүсүндөгү аба учагы 2013 жылдын 3-июнунда Бишкектен Ош шаарына карай алгачкы сапарын баштады. Учакка Алай ханышасынын жаркын элесин сыйлап, анын ысымын ыйгарганыбыз жалпы кыргыз элибиз үчүн сыймык иш. Улутубуздун өсүп өнүгүнүшүнө салым кошуп, өтүп кеткен улуу мундарыбыздын атын өчүрбөй, муундан муунга сабак катары калтыруу биздин бирден бир милдетибиз деп эсептейм. Алардын баскан изи, жасаган жумуштары келечек муундарды элин жерин сүйгөн патриоттук сезимге тарбиялап турса, демек биз кымындай болсо да эл үчүн кызмат кылыптырбыз деген ойдо сыймыктануу менен жашап өтөбүз. Эми ушул жакшы демилгени токтотпой, элибиздин бай өмүр тарыхына из калтырган, акыркы кезде унутта калып бараткан улуу инсандарыбыздын атынан келген учактарды атап эскерип турсак, деди Жылдызхан Жолдошова өз сөзүндө. Бул самолет Эмираттан келди, Дубайдан. Ошол жакта жазылды, Курманжан Датка атындагы Ош, Новосибирск, Ош, Москва, мына ушунда Россия Федерациянын көрүнүктүү шаарларына учат. Бул учактын дайыма жолу ак жол той болсун. Биздин пассажирлер кимдер учпасын, кайсы жакка учпасын, эсен аман барып, эсен аман кайрып, өзүбүздүн эң бир сулуу, эң бир өзгөчө Кыргызстаныбызга кайрадан келип, мына ушул учак биздин элибизге кызмат кыла берсин миңдеген жылдарга. Ал эми Кыргызстан авиакомпаниясы Араб өлкөсүнөн алынып келинген Boeing 737-300 типтеги аба учагын Бишкек Ош каттамына киргизди. Курманжан Датка фондун жетектеген Жылдызхан Жолдошованын учакка Алай ханышасынын атын ыйгаруу демилгеси президентибиз Алмаз Атамбаев, экс-президент Роза Отунбаева, премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, Жогорку кеңештин депутаты экс-спикер Ахматбек Келдибеков, транспорт жана коммуникациялар министри Калыкбек Султанов, Курманжан Датка жылын жана Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 20 жылдыгын өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын директору Султан Раев жана Кыргызстан авиакомпаниясы ААКонун башкы директору Жолдошбек Бектургановдор тарабынан колдоо алынгандыгын да эскерип өттү. Курманжан Датка атындагы учак биринчи тушоо кесүү каттамы менен биринчи жолу Ош шаарына конду. Эл өкүлү менен кошо учакты массалык маалымат каражаттары да коштоп барышты. Бизде 3 самолет азыр ушундай инсандарыбыздын атына коюлду. Биринчи летчик Ишембай Абдраимовдун атына коюлду. Чыңгыз Айтматовдун атына коюлган самолетубуз бар. Мына эми 3-чү учак бул Курманжан Датканын атына коюлду. Эми Курманжан Датка энебиздин басып өткөн жолун мен айтпай эле коеюн. Мына ушул жерде Курманжан Датка энебиздин урпагы дагы Чыныбек Абдыгапарович агайыбыз да келип отурат. Атайын биз менен Бишкектен учуп келди. Мен бир гана ыраазычылык билдиргим келет. Биринчиден мен ыраазычылыкты билдиргим келет биздин парламентке. Экинчиден өкмөткө 2011-жылы 200 жылдыгын өткөрдүк. Мына ошондо биздин көтөргөн идеялар бул Курманжан Датка балетин өткөндөй көрсөтүү болчу. Курманжан Датка тарыхый фильмин тартуу. Курманжан Датканын элеси түшүрүлгөн улуттук банкта алтын күмүш монеталар чыгаруу ал чыкты. Ошонун ичинде Курманжан Датканын ордени мына Кудай буйруса жакын арада ал бекитилет. И ушул бир биздин жакшы бир учакка Курманжан Датканын атын ыйгаруу эле. Мына ошону дагы ошол мезгилде 2011-жылы премьер-министр болуп азыркы президентибиз Алмазбек Шаршенович Атамбаев эле ошону менен бирге 200 жылдыкты өткөрүү боюнча маарекенин төрагасы эле. Мына ушул биз көтөргөн бүт идеяларды колдоп, ошол идеялар акырындыгы менен баары ишке ашып атат. Кудай буйруса, бул да ишке ашты. Азыр мына ушул биринчи рейс каттамында биз өзүбүз да учуп келдик. Мен баарына ыраазычылыгымды билдирем. Бардыгына. Биздин ушул министерство транспортко дагы, Роза Исаковнага дагы ыраазычылыгымды билдирип кетем. Ошол мезгилде Роза Исаковна дагы өткөн мезгилдин президенти болуп туруп колдоп берди. Ахматбек Келдибековичке ал спикер катары колдоп берди, бүт эле депутаттар. Ошондой эле бүт эле массалык маалымат каражаттарына себеби 200 жылдыкты кандай жогорку деңгээлде элибиздин күчү менен губернаторлордун, элдин, ошондой эле өкмөттүн жардамы менен мына ушундай жогорку деңгээлде өттү. Бул учак Кудай буйруса учат Ош, Москва, Ош, Новосибирск, Ош, Екатеринбург, ошондой эле эл аралык, ошондой эле Ош, Бишкек, Бишкек, Ош
мына ушундай эми графикке туш келсе, мен туура айтып атамбы, Жолдошбек Токторбаевич? Мына ушундай учак уча берет. Жылдызхан Айтыбаевдин айткандай, биз бул учактын атын берүүдө аябай терең ойлонуп, ушул учактын атын берсек көтөрө алат экен, кандай болот экен деп аябай ойлонуп, анан ушул правлениянын чечими менен биз атын ыйгарууну чечтик эле. Мына бүгүн өзүңүздөр көрүп турасыздар. Курманжан Датка энебиздин атынан койдук. Кудай буйрса ушул сиздердин батаңыздарды берсеңиздер, ал киши бир көрүнөн бир оодарыл болот го деп ойлоп турам. Кудай буйрса ал кишинин ушул арбагында бизди ушул самолетте ушул ичиндеги уча турган жүргүнчүлөрдү колдоп жүрөт деп терең ишенем. Биздин компанияга ишенип бергенде мына биздин партнерибиз ушу Апанды Байкебизге да рахмат айтып коюйын деп ушул уруксат бериңиздер. Биздин компанияда 3-чү учак келип атат. Буга чейин да 2 Боинг учагын алдык эле. Ал 2 учакта учуп биздин ушул Кыргызстан экономикасына өзүнүн бир үзүрүн берип атат. Кудай буйрса ушул учагыбыздагы Ош жергесинде базировкаланат да, ошол жердеги биздин бардык рейстерди аткарат. Учак Ош Бишкек багытында гана эмес, бир нече коңшу мамлекеттердин шаарларына да учат. Ош шаарынын тургундары сыймыктануу менен Курманжан Датка ысым ыйгарган учакты тосуп алышты. Үмүт Мукамбетова, Кыялбек Тойчиев, Айгүл Генжеева, Атайын кабарлар КG сайтына.